Атамекенди коргоо күнүн Кыргыз Өзбек университетинин эмгек жамааты майрамдык маанайда тосуп алышты. Салтанаттуу жыйындын башында Атамекенди коргоочуларга жергиликтүү бийлик жана университеттин жетекчилиги тарабынан баалуу сыйлыктар тапшырылды. Бул орден менен ушул биздин ушул кеңешке эмгеги сиңген ушул кеңештин ишин алдыга жылдырган шаардагы ушул 400 албандын ичинен 20 гана албанецке ушул орден келди. Ошол орден бири мына ушул силердин жамаатыңыздарда иштеген Жаныбеков Мамат Ибраим Иштаков жагайыбыз. Ушул коом түзүлгөн күндөн баштап иштеп, ушул коомдун ушул даражага жетишине, мына быйыл коом ушунчалык даражага жеткен экен, биздин ардактуу президент өз өткөрүп берди. Жана ошондой эле быйыл 30 жылдык урматына Ош шаардык албан социалдык китеби чыкты эле. Ушуга чыгармачылык зор эмгегин кошкондугу үчүн Жаныбеков Мамат Ибраим Иштакович республикалык Оğan ардагерлеринин Afgan медалы менен сыйлансын. Протокол номер 14, 17 февраль 2019 жыл, номери 0888, номери караңыз, 0888 номери. Урматтуу кесиптештерим, мырзалар, майрамыңыздар кут болсун. Мына ушул даталуу күнгө карата жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы сыйлыктары бар. Назарыңыздарга ушул сыйлыктарга бурса. Ош шаардык кеңешинин 19 февраль 2019 жылдын 19 февралындагы номер 11 буйругу менен билим берүү тармагындагы көп жылдык өзүрлүү эмгеги жана коомдук иштердеги активдүүлүгү үчүн 23 февраль Атамекенди коргоочулардын күнүнө карата Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен Кыргыз Өзбек университетинин окуу иштери боюнча проректору Исаков Топчубай Эргешев сыйланат. Ош шаардык кеңешинин ушул эле буйругу менен билим берүү тармагында көп жылдык өзүрлүү эмгеги жана коомдук иштердеги активдүүлүгү үчүн 23 февраль Атамекенди коргоочулардын күнүнө карата Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен Кыргыз Өзбек университетинин илимий иштер боюнча проректору Исманов Медербек Марилжанович агай сыйланат. Кезектеги сыйлык Ош шаардын мэриясынын 2019 жылдын 11 февралындагы номер 23 токтом менен бекитилген интернационалдык аскердик милдетти тартуу өтөгөндүгү жана Ош шаарында коомдук тартипти туруктуулукту сактоого кошкон салым үчүн чектелген аскер контингентинин Оğan Демократиялык Республикасынан чыгарылгандыгынын 30 жылдыгына карата Оğan согушунун ардагери Жаныбеков Мамат Ибраим Иштакович Ош шаар мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле окуу жайыбыздын 2019 жылдын 14 февралындагы номер 13 негизги ишмердүүлүк боюнча атайын буйругу бул окуу жайдагы өзүрлүү эмгектери 23 февраль Атамекенди коргоочулар күнүнө карата 15 февраль Советтик армиянын Оğan Республикасынын чыгарылгандыгынын 30 жылдыгына карата университеттин ардак грамотасы жана акчалай сыйлык менен төмөнкү кызматкерлер сыйланат. Жаныбеков Мамат Ибраим агайыбыз. Мына ушундай ардак грамота акчалай сыйлык менен табигый педагог факультетинин окутуучусу Абдусаттар Колбаев агай сыйланат.
Андан соң тарых филология факультетинин айымдар жааматы тарабынан чыгармачылык менен даярдалган оюн зоок жалпы жааматка майрамдык маанай тартуулады.